Мас абалында унаа башкаргандар, жол эрежесин одоно бузгандар, мыйзам чегинен чыккандар. Мунун баарын коомдук биринчи каналдын телегүзөт көрсөтүүсүнөн көрө аласыздар. Брат, мени тартпа, мен водитель эмесмин. Отпусти! Отпусти! Бул жолку чыгарылышта мас абалында унаа башкарып, бирок мыйзам чегинен тааныш билиштин аркасы менен жоопкерчиликтен качууга аракет жасаган жигиттер тууралуу көрсөтөбүз. Бул БМВ үлгүсүндөгү жол тандабасты инспекторлор рейд учурунда токтотушту. Бирок айдоочудан аралыктан спирт ичимдигинин жыты келип жаткандыктан анын наркология борборуна алып барып мас соосун тактоо керек болгон. Айдоочу бул жерден эч кандай каршылык көргөзбөй, инспекторлордун мыйзамдуу талаптарына баш ийип жаткан. Бирок наркология борборуна келгенде анын кыялы өзгөрдү. Кайсы канал, брат? КТРК. Брат, мени тартпа, мен водитель эмесмин. А зачем маған келіп отырсың? Алды камеру, мен не тартып атасың? Мол водитель бас жүрейін. Не зайдет он, брат. Дос, мындай тұр. Камера тибеңіз, байке. Жоқ, маған тибеңіз дейін, байке. Бұл, брат, неге сен мен тұрып атасың? Непонятно. Жоқ, сен немен тұрып атасың? Все, мол, емелеті, Мен тұрып атасың, брат. Жоқ, аз болар да емейді. Наркологиянын кире беришинен бир топ балдар чогулуп, жоопкерчиликке досун тартпай эле коюусун өтүнүп, сөзгө тартууга аракеттеништи. Ал арада жанатан жоош эле көрүнгөн айдоочу кыялын карматып баштады. Отпусти! Отпусти! А я стою, отпусти! Я здесь стою, отпустите! Я здесь стою, отпусти! Я что не зайдешь? Я здесь. Хорошо, лично. Эй, Даня, успокойся, пожалуйста. Пожалуйста, успокойся. Эй, içine girip сөйлесөз деп, жөнсің? Азыр шақырам, жөніңізді жолосың. Мен күйттірғанда жоқпын, ештеңе де алған жоқпын. Срочно, наркология, срочно. Жоқ, аз не болда. Жоқ, братан, серьезно, қой берсең, братан, не болдасың? Мен қарма өлетсің. Мен қарма ола бақ. Инспекторлар күчкө салып жатып, айдоочуну экспертиза бөлүмүнө алып киришти. Жанатан жаалданып жаткан бул жигит кайра тынчып, досторунун көмөгү жок жалгыз калганын сезди көрүнөт. Мындан улам экспертизанын баардык тийиштүү талаптарынан өтүп, мас абалында унаа башкарып жүргөндүгү аныкталды. Эми өзүнө 17.500 сомдук протокол түзүлүп, унаасы айып короозуна киргизилет. Здравствуйте. Александр Горбач. Полиция кадастровая, следствие. А что сейчас делать? Ничего. Красный сигнал светофора и задние габаритные огни не горят. В смысле не горят? Прямом? Ал эми бул ак түстөгү автоунааны инспекторлор жол эрежесин бузгандыгы үчүн токтотушту. Алгач айдоочуга баардык жагдайларды түшүндүрүп, тийиштүү протоколду түзүп беришти. Вот что, сзади вообще не горит, что ли? Ничего. Я туда не был. Я просто в эти развернулся, аварийку, ой, не аварийку, а поворотник включил. Наверное, он вот так вот выключился тоже. Өзгөчө түнкү убактарда унаанын алдыңкы жана арткы бөлүктөрүндөгү жарыктар жок болсо, башка унаалар үчүн өтө эле кооптуу. Себеби жамгыр жаап же туман баскан аба ырайында унаа артта келе жаткан айдоочуга такыр эле көрүнбөй калышы толук ыктымал. Андыктан кыш кирип келе жаткан учурда унаанын жарыктарын, дөңгөлөктөрүн жакшыртып айдоо абзел.